жайдын дагы бир керемет күнүндө сиздер менен көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз ушул студиябызды жаркыратып, аппак кийинип, сонун образда келген коноктор менен тааныштырайын деп турам. Кыргыз эл артисти Каныке Эралиева жана анын шакирти ырчы Абалы Кордоо Федерациясынын президенти Жылдыз Коконбай. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Жакшы, баары жакшы. Күлүү күчтүү жүрөсүзбү же? Ооба. Өзүң кандайсың? Жакшы. Баягыдан бери жолугуп элек экенбиз, көрүшүп элек экенбиз, сагынып калдык. Анан улам баймалай концерттерди берип атасыз. Баса 70 жаш кутман кураңыз кут болсун. Рахмат. Элдин атынан сүйлөйбүз да, албетте журналисттер сиздин ырларыңызды угуп эле, биз жыргап жүрө берели. Сиздин байлыгыңыз ошол, сиздин рухуңуз, духуңуз, бардык нерсеңиз ошол экенин, ыр менен жашайт экениңизди билебиз. Ден соолукта болуп эле ыр жаратып жүрө бериңиз. Рахмат. Анан ошол жакшы ишти баягы концерт менен дагы бекемдеп коеюн деген экенсиз. Аны да угуп калдым. Келиңиздер. Алгач ошол концерт жөнүндө сүйлөшсөк, качан берейин деп атасыз? Пландар жакшы, аябай. Пландар мына ошол 70 жыл деп айтканда адам тартынат дегичи. Мына бир топ жыл болуп калды. Эми ушул биздин элибиздин, биздин угарман, күйөрмандардын астында бир жакшылап туруп бир отчет берип койсом деген оюм бар эле да көптөн бери. Бул концертке аябай даярданып атабыз. Мунун астында биринчи Актала, мен өзүмдүн тууган жерим Актала районунда, Нарын шаарында концерттерди бердик элибизге. Анан кийин эми азыр Кудай буюрса ошо сентябрдын 18-inde Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында концертим болот да. Бул концертте мен жалаң ырларым, менин ырларым ырдалат. Барына чексиз. Барына чексиз. Анан Атайбек экөөбүз тең мисалы үчүн чыгармачыл адам, чыгармачыл үйлүү болуп, биринчи мага очередти берди, сен биринчи, Атайбек сен биринчи көрсөт. Болбосо аныкы экөөбүздүн чогуу бир кылганда, же анын ыры батпайт, же меники ырым батпайт, ошо менен сен биринчи көрсөт, Кудай буюрса эмдиги жылы мен көрсөтөм деп ушундай. Анан ошо менен Атайбектен уруксаат алып, анан жардамчы Жылдыз, Женя дейбиз, анан аябай жакшы билектип түрүнүп алып иштеп атат. Мага да аябай көп жардам берип атат. Анан ушул бул опера балет театрында өтө турган концертке мен ырларымды биздин кыргыз эл артисттери, ошондой эле эмгек сиңирген артисттери, анан жаш аткаруучулар ырдап чыгышат. Сонун. Кандай иштерди жасап атасыз, айтып бериңизчи? Концерттен эмнелерди күтөйүн деп атасыз? Анткени чалсак эле бошобой жүргөн болосуз да. Рахмат. Эми эжемдигин биринчи эле азыркы быйылкы жылдын ошо январь айынан баштап эле эжем экөөбүз даярданып баштадык. Кандай кылсак экен, бир окшош болгон бир жакшы изденүү менен алектендик. Анан таптык идеяларды, анын баары сыр бойдон калып турсун. Жакшы бир башкача концерт берели деп даярданып аттык. Учурда дагы ошол эжем жөнүндө жакшы бир кыска концерттин алдындагы фильмдер тартылып атат. Илгерки эжемдердин эми баягы убагында башкача болгондо азыр башкача. Анан ошол жашоону бир кайра алып келип элге тартуулап туруп, анан ошол жашоодон бүгүнкү эжемдин жашоосуна өткөн бир жакшы сонун көрүнүштөрдү көргөзүп берели деген жакшы максатта даярданып атабыз. Бул концертте эми эжем айткандай концерт жакшы, аябай азыркы сахна ажарлары, мыктылары тартуулап берет. Анын бардыгы ошо концертте күбө болосуздар. Ошол эле учурда мынакей эжем ырлары действительно көп экен. Чынында абдан көп ырлар жазылган экен. Ошон үчүн концерт азыр 18 сентябрда опера балетте кайра
12 ноябрда филармонияда. Ошондо бул биринен өткөн экинчиси болгон бир отчеттук чоң төңкөрүш концерт болгон атат десек жаңылышпайбыз. Эми Кудай буйрса баары Кудайдын колунда. Биз колубуздан келген даярдыктарды көрүп атабыз. Баралы, урматтуу көрүүчүлөр, эстеп калдыңыздар болуш керек даталарды. Мен сиздерди устат шакирт деп билем. Андан тышкары эне баладай мамилеңиздер бар экенин да байкап жүрөм акыркы кездери. Бир концерттерден, иш-чаралардан чогуу көрүп калып атам. Башка шакирттер менен деле көрөм каныкей эжени, бирок сиз менен көбүрөөк көрүп калып аткан деп атам. Же ошондой иш-чараларга көп барып калып атамбы? Сиздерди тагдыр кантип табыштырды? Бизди ушул музыка табыштырды. Биздин Актала таланттары деген коомубуз бар да. Жааматыбыз бар азыркы сөз менен айткандан. Ошондо Женя көп баардыгын көп учурда жардам берип, уюштуруп жүргөн аябай активдүү кыздардын бири эле да. Мында канча жыл мурда, 5-6 жыл мурда, Анан ошондо менин концерттериме дагы жардам берип, бир жагын көтөрүп ошентип жүргөн. Анан ошондо отуруп биз жакшы болуп кеттик. Концерттерди Женя уюштурат, жанагындай Актала таланттарынын концерт жаңы жылдын астында, Ноорузда, Акталага барып чоң концерттерди берип, бүт Актала таланттары. Эми Актала талантка бай да. Ошентип анан небир сонун таланттуучулар бар. Ошонун баарын уюштуруп, бир жолу 60-70 ырчын алып барып туруп Ноорузда чоң концерт коюп берди. 5-6 саат эл аябай ырга тойду да. Анан ошентип анан биз аябай жакшы болуп кеттик. Андан мурда деле мындай жакшылыктарда жолугушуп, мындай сүйлөшүп жүрчүбүз, бирок ушу концерттер аркылуу биздин баягы эже сиңди мамилебиз аябай бекемделди да. Анан өзү Женя айткан сөзүнө турган, аябай мындай жакшы акылдуу кыз экен, көзүн айтып мактаганды эмес. Менден башка деле башка ырчылардын концертине жардам берип, кайрымдуулуктар менен иштеп атат. Аябай көп жакшы иштер жасап атат. Анан быйыл ушул эжесинин концерттерди берели деп аябай пландар түзүп, Кудай буйрса ошонун үстүндө иштеп, китебим чыгакан атат. Ошо ноябргачы экинчи концертке ошо мен Эне жердин жүрөгү деген ырлар жыйнагым чыгат да, Кудай буйрса. Сиз айтып берсеңиз, Жылдыз эже жанагы кинодо бар го, отличница, комсомолка, спортсменка дегенчи, ошондой эле экен да. Жылдыз эже, сиз каныкей эже менен алгачкы таанышкандагы күндү эстеп айтып берсеңиз, кандай көрүндү, сүрдөдүңүзбү, толкундадыңызбы, эмне деп сүйлөйм дегендер болот. Залкарды телевизордон көрүп жүргөн башка жанына келгенде залкардын залкарлыгы сезилип сүрдөйсүң да, баары бир баягы бир нерсе болуп турат, жүрөк бир мынтип кетет да. Бул сезимдерди бүгүнкү күнгө чейин эле ошентип кабыл алам. Себеби мен өзү көбүнчө жанагы кыргыздын улуттук нарктуулук, баалуулуктарына, барктуулуктарына баа берип келем да. Ошонун үстүндө көп иш-чараларымдын, кылып аткан иштеримдин көбү ошого байланыштуу. Анын сыңарындай бизде ошо кыргызда, улутубузда ошо улууну сыйлоо, барктоо, ошо улууга урмат кылуу деген менен анан кыргызбыз да, ошону менен улукпуз да. Анын сыңарындай эле ушул жерде деле мен чынын айтсам баягы эжем эл артисти, азыркы тирүү легендалар да, булар түшүнгөн кишиге биз жанында азыр деле туруп калтырап титирей турган акыбалдагы адамдар аман болушсун, бар болушсун, ушундай залкарлардын ырлары менен, руханий байлыктары менен биз чоңоюп келе атабыз да. Анан эжем менен биринчи көрүшкөн күнүм көп эле болуптур. Ошол баягы немеге барганда жакындан көрүштүкпү деп коем анткей жок. Соңкөлгө. Соңкөлгө мен барбай калгам. Сиз барбай калдыңыз беле? Ошондо биз даярдыктар жүрүп аткан жылдарда бир көрүшүп калдык. Андан кийин эжемдин концертин, чоң концерт Каркыра турнарлары, ошол концертте анан жакындан жакшы
сүйлөшүп ошол учурларда 2019 жылдары да ошондо ошондо ошол учурлар болуп калат экен. Ошондон кийин анан эжеме эми бардык эле улууларга биз кол сунуп турганыбыз жакшы эле. Багы улууга кандай мамиле кылсаң кийин күчүдөн ошол затты көрөсүң деп койгондой эле эжеме өзүм эле сунуш киргиздим. Эжеке сиздин ырларыңыздан ырдайын, сизге жардам берейин, сизге көмөктөшөйүн деп сунушум менен эле анан эжем дагы четке каккан жок, сунушту кабыл алды. Анан экөөбүз ырдап көрдүк, эжем мени ырдатты. Ага чейин ырдачу белеңиз? Ооба, ырдачумун. Эми мурда баягы ырдачубуз, бирок өзүбүз оюбузга келген каалаган ырларды ырдап жыргачубуз да. Ал эми эжем менен ырдагандан бери изденип калдым. Баягы кайсы ырды ырдасам туура болот, эжем менен кеңешип коем. Ырдатып көрүп сын айттыбы деп. Сын бүгүнкү күнгө чейин айтып келет эжем. Эмне айтты айтарыңызчы? Эжем сабак ал. Вокалдан сабак алы бер. Бүгүнкү күнгө чейин ушу мына жакында эле айтты. Жакында эле эжем мен быйылдан баштап эчтекеге карабай, бүгүндөн баштап эчтекеге карабай заниматься этишиң керек вокал менен деп. Анан Кудай берсе ниетим бар. Эжем жанында жүргөндөн кийин колдо бар алтын баркы жок болуп атат, эркелеп атам да. Ошон үчүн ушундай болуп атат окшойт. Эми Кудай берсе баштайбыз, аз калды. Бирок аракет кылып эми ырдап, аракет кылып эжем жанына келгенде ырдаарда аябай даярданам. Ошол. Заниматься этиш керек да, кандай болбосун дагычы. Кандай десем, хобби болсо дагы, бирок жакшы заниматься этиш керек. Аябай жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек да ырга. Ошону даярдап туруп, ошо сен ырдап чыкканда көрүүчү угарман мындай эч мындай эме болбошу керек да. Кыжалат болбошу керек. Ошон үчүн жакшы даярдык керек. Мен сиз менен мурунку эфирде дагы сүйлөшкөндө айттым эле, Жылдыз эженин да пикирин угуп көрөлүчү. Каныкей эженин обондору оор деп айтып калгандарды уккам. Сиз кандай ойлойсуз? Каныкей эжем ырлары оор дегенге деле кошулам, ооба, оор, бирок кайрыктар бар да. Эжемдики баары бир сонун кайрыктары алып кетет. Эгерде даярданып, аябай жакшы ырдап аракет кылса, өтө сонун кайрыктар бар да эжем ырлар. Мен ошону байкадым. Мен өзүм жүрөгүмдөгү негизи ырлар, жүрөгүмдөгү ырларды, кайрыктарды эжемден табам да, эжем обондорунан табам. Мен дагы кол тамгасын алыстан тааныйм да, Каныкей эженикин. Эми да айтайын дегем, Алтынай, татаал деп айтылган менен ал обондорду кайра угуш керек да. Ал обон сага сиңгенден кийин анан оор болбой калат. Анан жеңил желпи ырларды ырдай бересиз да. Ырдайсың, бирок ал бат эле унулуп калат. Бирок момундай салмактуу ырлар бул акырындык менен сиңет да. Анан кийин мен да ушу тиги баягы жүрөгүмдөн чыккан, оюмдагы, сезимдеги жүргөн кайрыктарды чыгарганда мен ойлоном, татаал болуп калса кандай депчи, бирок кандай чыгат ошо боюнча аны элге жакшы тартуулаш керек да, жакшы аранжировкасы болуш керек, жакшы ырдашың керек. Ал ошол бир обондун ичинде бул бир өмүр жатат да. Ошону ошол нерсени, камтылган нерсени акырындык менен сиңириш керек да. Акырындык менен мына кетет, угула берет, акырын кулакка сиңе берет. Анан ошондо адам өзүнү түшүнгөндөн кийин, кээ бир адам сезимдүү адамдар сразу эле кабыл алат. Депчи. Кээ бир болсо баягы ошол ырдын маанисин, тереңдигин кулагынын сыртынан кетирет да. Анын үчүн ошол угуп, маанисин түшүнгөндөн кийин ал оор деле болбой калат деп ойлойм. Татаал нерсе болбойт. Жылдыз эже, Каныкей эже, мисалы сиз чыгармачылыктан тышкаркы да планда билесиз да, эженин жанында жүрөсүз, кулк мүнөзүн, сын сыпатын баарын жанынан тереңден билген адамсыз. Көбүрөөк жанында жүрүп атасыз. Кантип сыпаттайт элеңиз эжени? Эжемден адамдык сапаттары, эжемдин жүрүм туруму, эжем үлгү. Баардыгын жалпылап эле ошо менен айтып кетет элем. Үлгү ала турган мыкты айым. Баягы адамдар менен ким эле болбосун иштешерде чынында баардык жагынан төп келсе жакшы болот го. Чынында үлгүлүү айым деп айтат элем.
баардык жагынан. Бир эле ыр жагынан эмес, бир эле бүлө жагынан эмес, бир эле иш жагынан эмес. Бир мындай ушул эле жерин айта алам дей турган айым эмес да. Эжемдики баардыгы биригип эле ошо мен үлгү ала турган, биз сыймыктана турган айым деп гана толуктап кетмекчимин да. Интервьюларда улуу адамдар менен сүйлөшкөндө бир цитат айтып кетет да сөздүн арасынан, анан кийин ушул нерсени жаттап калыш керек экен, ушул нерсени сабак кылышым керек экен, эскетип жүрүшүм керек экен деп калам мен деле. Анан сиз эженин кайсы сөздөрүн, акыл насаатын ушинтип өзүңүзгө алып жүрөсүз? Эжемдин жөнөкөй болуу деп эжем дайым айтып келет. Кандай болгон күндө дагы адам асманда жүрсө дагы жөнөкөй болуш керек, ушу адам менен адам болуш керек деп. Эжем чынында жөнөкөйлүгү менен көп кишилерди, көп адамдарга үлгү болуп, өзүнчө бир насаат берип кетет болуш керек да, тарбия берип кетет болуш керек. Ушу жөнөкөй бол деп айтып калат. Эжем ошол демесин дайыма жүрөгүмө тутуп жүрөм деп. Өзүм деле жөнөкөймүн, бирок дагы да болсо ошол сөздөрү жагат да. Себеби эми аябай момдуп эметип жүрсө болот да. Эл артисттер менен көп жүрүп атам да, сен айткандай аябай көп жерлерге барабыз. Барсак эле чынында багы көп жерлерден орду билинип турат да. Ошол учурда анан баардыгына минтип элпек болуп кичинекей балдар болсо да деп башынан сылап кандайсың деп көңүл буруп кетет да. Ушунчалык бир жөнөкөйлүгүнө баа берем. Анан дайым бул жериме тутуп келем. Болсоң ушундай бол адам. Ырдаганды үйрөткөндөн тышкары азыр мына студенттер бар да сизде, жаш балдар бар. Аларга адамдык сапатты дагы кошо айта жүрөт экенсиз да демек. Сөзсүз себеби жалаң эле сабак берип, анан кийин башка жагынан көңүл бөлбөй койгон бул мугалимдики сапатка жакпайт. Себеби мага таланттуу балдар келет, колума түшкөн, мага колума бөлүнгөн студенттерди мен ошолорду жакшы тарбия берип, жакшы окутуп, анан кийин бирок жакшы адам болуш керек дегенди айтам да. Себеби дегенде үйдө ылдый көп болот бул жашоодо, азыр азгырык көп. Ошон үчүн ата-энеге, бир туугандарга, мугалимдерге, жолдош, көчөдө баскан турган, училищеде окуган баардыгын жакшы алып жүрүп, көп жакшы сөздөрүмдү айтам. Баягы ошол мага биринчи курста келген студент 4 курска чейин алып барып бүтүп кетсе, ошо мен үчүн аябай сыймыкта. Анан азыр мына быйылкы же 4 окуучу студентим бүттү. 2 кыз, 2 бала. Баары тең жакшы 5ке бүтүштү. Анан алар деле менин балдарымдай да. Анан кийинки келечеги да жакшы болсо, алардын андан кийинки жолу дагы жакшы болуш керек деп көп ушуга чейин ушу менден бүткөн балдарыбыздар көбү келип акылдашып, сурашып ошентип кетет да. Себеби дегенде чыгармачыл инсан болгон, бирок эң биринчи адам болуш керек да. Адамгерчиликтүү болуп, көп кетпей, асмандабай, эми баягы кээ бир тайкы болот, көп учурда чыгармачыл чөйрөдө жаштар өзгөчө жаңы чыгып, кичине 2 чору чыгып, эл кол жаап калганда Кудайын тааныбай кетет да. Андайлар көбүн эле көрүп жүрөбүз. Ошонун баарын мисал келтирип мен өзүмдүн окуучуларымдын, шакирттериме тарбия мындай эмени катуу коем да. Талапты аябай катуу коем. Бирок акыры түшүнүшөт. Дегенде мүмкүн бирок акырындык менен ошолор менин айтканыма көнүп, музыка бул өтө татаал дүйнө. Муну бир күндө эле баарын бир айда бүтүрө албайт. Бул деген бул түбү жок океандай да. Ошон үчүн буга тынымсыз эмгек керек. Анан өзүнүн талантын баалай, барктай, бага билиш керек да. Каралбаса, ал талант деле акырындык менен отуруп кемирилип, эметип отуруп ал жок болуп кетет да. Ошо талантты багып, өстүрүп, азыр заман өтө татаал, чынын айтканда. Көрө албастык, бут тоскондук, ошонун баарын көтөрүп, анан чыгармачылыгын ушу аздектеп, ондо алакан салып алып чыгып кеткен бул чоң эрдик дейм да. Себеби дегенде ичип, чегип, нар жак бер жака жүрүп, баягы өзүн жоготуп койгон
таланттуу адамдар көп. Көрүп жүрөгөйт. Көрүп жүрөгөйт, айткан сөзүң укпаган, кулак салбаган, ошондой эле. Мисалы үчүн азыр быйыл чыгып атабы, аябаганда быйыл укмуш болуп чыгып атат. 5 жылдан кийин ошо таланттуу ырчы ошо сахнада болобу, болбойбу? Бул чоң суроо да. Себеби ошону улам жылдан жылга биринчи тепкичи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп өзүнүн өйдө алып кеткен ырчылар саналуу гана. Ошого баардык жагынан өзүн кандай десем, өзүн жакшы кармап, биринчиден өзүнүн талапты катуу кое билиш керек да. Мисалы үчүн заниматься этип, тынымсыз изденип, башка ырчыларды да карап, башка өлкөнүн ырчыларын да угуп, музыка айтып атпаймынбы, бул өтө татаал нерсе. Ошонун баарын иргеп, өзүнүн баягы мен деген, ошонун почеркин, өзүнүн почеркин алып чыгыш, ошого жеткенге чейин бир топ убакыт эмгекти талап кылат да. Багып, баалай бериш Муну баалай бериш. Жоголуп, өзүн жоготуп ийбеш керек да. Ошого жакшы издениш керек. Өзүнүн со стороны карап туруш керек, мен кандай ырдап атам, кандаймын депчи. Өзүнө баа бериш керек да. Кичинекей мынча эмгек болсо эле болду, эле бүттү, мен асмандадым деп ойлобош керек. Ошоникен сайын ал акырындык менен өчө баштайт да. Өзүнө талап коет, бүттү, мен укмуш болдум деп. Тойго барып ырдап койсо эле, анан акча алып тапса, анан кийин эл кол чаап койсо эле, ой, мен укмуш болдум дейт да. Антпеш кейде бул эң андан коркуш керек да. Эл кол чапкан адам, кол чапкандар эртең сени тааныбай өтүп кетет да. Эгерде сен ошол эмеден да өйдө кетпесең, өзүңдүн талантың менен изденип, ал өтө татаал нерсе да. Жан дүйнө жаркып, эр күнүң ырдады. Баягыда бир 2-3 ай мурда Мурат Мамбетов агайдан интервью алып калдым. Анан 71ге чыгып калыпсыз, мен сизди 50дөгүдөй эле элестетип жүрөптүрмүн десем, айтат да, илгери 70дегилер аксакалын жайкалтып, ой балам деп ушинтип отурчу эле, таяктанып калчу эле. Азыр биз башкача карап атабыз дейт да. Аябай сонун кызыктуу айтып берди ушул темада. Сиз да жана сөзүнүн башында сөзүңүздү бөлбөй калтырдым да, 70 деген аты бар дегендей кылып өтүп кеттиңиз да. Эми бул 70 дагы жакшы жаш. Жакшы, Кудайга шүгүр, ушул жашка келгенибизге. Ушул жашка чейин жетпей өтүп кеткен канча болду, таланттуулардын арасындачы. Ушул жашка чейин жетпей өтүп кеткен, наамга да жетпей өтүп кеткен канча таланттуулар болду. Тебелендиде калган канча таланттар болду. Аны Кудайга шүгүр. Бирок 70ке чыккандан кийин өзүңө да талапты катуу, мындан мурдагыдан да катуу коесуң да. Баягы элдин астында жүзүң жарык болуп, эмгегиңди эл кандай баалайт. Мисалы үчүн мен аябай толкунданып атам. Биринчи концертте жалаң ырчылар ырдайт, өзүм да ырдайм. Анан экинчи концертте болсо филармонияда менин чыгармаларым баягы 7 жыл окуп, искусство институтуна композиция бөлүмүндө жазган чыгармаларым ойнолот да. Ошондо мен ойлоп атам да, кандай кабыл алар экен эл депчи. Симфониялык оркестр ойнойт. Симфониялык картинам бар, 4 бөлүмдөн турган. Ошону анан фортепиано үчүн жазылган чыгармаларым бар, ал ойнолот. Анан кийин ошол оркестр менен дагы ырларым ырдалат да. Анан ошону ойлоп атам, ошол кездеги жазган чыгармалар азыр кандай болуп. Мен ырга өтүп кеттим да. Орусча айтканда мен песенник, композитормун. Ыр жаатында иштеген. Анан мен өзүмдүн жан дүйнөм ошол ырга жакын экен да. Анан кийин ошол чыгармаларым кандай аткарылар экен, эл эң башкысы эл кандай кабыл алат. Ошого мен өзүмө да кызык. Анан бир чети аябай толкунданып атам да ошо. Азыр ошону даярдап атабыз, китебибизди чыгарып атабыз. Женя чоң жардам берип атат. Оорумду жерден, жеңилимди колдон алып атат ошол. Китебиңиз биографиялыкпы? Жок, ал жерде бүт жалаң менин чыгармаларым, ырларым ырдайм. Эне жердин жүрөгү деген ырым бар, сөзү Анатай Өмүркановдуку. Анатай экен көп ырына болгон жазгам, ошол ичинен Эне жердин жүрөгү деген тема жагып, анан агайдын өзүнөн дагы сурадым да уруксат.
ушу китебиме ушу атты койсом, сиз кандай дейсиз, туура көрөсүз десем, ой кое бер ал деме деп магалды да. Ошо китептин атын Эне жердин жүрөгү деп койдум да. Бул жерде терең ой жатат да, себеби ошо. Сонун аталыш экен. Автобиографиялык китеп чыгарайын деген оюңуз барбы же? Анткени сиздин балалыгыңызды баягыда сүйлөшпөдүк беле, кызык болчу да, аябай кызык болчу. Жок, андай ошондой оюм деле бар. Мүмкүн эме да, кандай десем, ошо жөнүндө көп жакшы ойлорум бар. Мен биринчи чыгармачылыкка жөнөкөй эле ыр жазып баш баккам да. Себеби анан элдер таң калып, кээ бир жана бир эмеде жолугушууларда ой канча эле 3-4 классында оон жазсын деп. Ошо оонго дилгири болуп чыгаргым келгенди ошо 3-4 класстан башталды да. Эми ал оон укмуш болуп кеткен жок эми. Ар бир сабак бир оонго, бир сабак дагы бир оонго окшош болсо керек да. Анан кийин бирок ушунча далалат кылып, тердеп кургап ушундай оон чыгарып, мен ошо балалыгымдын ошо оон дүйнөсүнө баш баккан мезгил экен да. Бирок ойлонуңуз, автобиография жазсам болот, анан болот ал тиги эми жакшы идея экен. Идея жакшы. Айтам да анда башында ушундай алтын ай деген сиңдим айтты эле де, ошо жөнүндө жазсам абдан жакшы болот. Дагы ырлар, дагы чыгармаларды баарын камтып, анан башында ушундай. Мен өз негизи ичимен ойлонгон менен сыртыма айтканда көп мындай ачылбайм да оңой мененчи. Кээде мен радионун хорунда 8 жыл иштедим да, камералык хордо. Анан ошондо бир эже байкап айтканда, сен ушуна көңүлүң бир келген аябай жакшы сүйлөп, тамашалап, ачыласың, кээде унчукпай эле ойлонуп отура бересиң депчи. Бул чыгармачыл адамдардын көбү ушундай болот да. Бир настроениең болгондо аябай жакшы сүйлөп, бир эме болсо унчукпай элди угуп, ойлонуп отура бересиң. Ошондоймун да. Анан кийин азыр бар кез окшойт, Азыр ошо Женя эже ак көйнөк кийип келеңиз десе, деп мен ойлойм сахнага чыгабыз деп эметип анан тиги сенин менин жолугушам деп да ойлогон эмесмин чын элечи. Че-то мен башка бир жаш балдарды ойлоп турмун, а так мага аябай жаккансыңар баягы. Анда без макияж келип эле чалап ала тиги көзүбүздү боёп эле чыкпадык беле баягы тиги эмеде. Теги жактан. Бирок аябай жакшы отурганбыз. Анан ошону кээде элдердин комментарийин карап калам да. Эмне деп жазды экен деп. Негатив жок, Ооба. Бирок андан да чочуйсуң эле Баары эле алкап жактап атышканы албетте бул сиздин эмгегиңиз, сиздин ошол Жылдыз эже айткан адамдык сапатыңыз, касиетиңиз да албетте бизге канчасы чалды, Канке эжеден алганыңар жакшы болупту, разаматсыңар деп айтып атышты да. Теманы экөөңүздөрдүн мамилеге кайра бургум келип атат. Баягы кесиптеш болсок деле, эже сиңди болсок деле, үй бүлөлүк катташка өтүп кеткен жайыбыз барбы, кыргыздар? Сиздерде ошондой барбы? Бар бизде эме. Биз жакшылыктары тойлорубузда чогуу барабыз. Биздин ошо жакшы тойлорубузда Женя келет, сөзсүз ошо эмеде өзүнө ушундай катышып отуруп, жардам берип, жакшы сөздөрүн айтып, өзү негизи новатор да бул кызчы, новатор аябай. Мынтели тигинтели деп бир нерселерди, жакшы нерселерди айтып, көңүлдү көтөрүп, ушинтип. Анан мисалы үчүн Женя чалбай калса мен сагынып калам, эмне болду деп. Кандайсың деп. Ата экөөбүз аябай азыр тыгыз иштеп атабыз. Женянын ошол вокалдан жакшы сабак алып, аябай ушундай сонун потенциалы бар экен да. Бир гана заниматься этиш керек. Анын өзүнүн иши көп да. Жана спорт оюндарын башкарып атат, башка кайрымдуулук иштери бар. Анан кийин ошо Женя ыраазымын чын эле сиңдим. Акталган кыздар негизи кыйын болот. Деле кыргыздын кыздары кыйын болот ошо. Ошондо да эжем баарын батыргыңыз келип кетет атабы. Мен эжемдердикине уже мындай да, барып жездемдин деле кызы болуп алгам. Эжем менен жездем ата апамдай эле болушу эле киришип кетем. Анан баягы тиги эжем өзү жана айтып кеткендей, ай каяктасың деп кызындай кылыпчы. Ай каяктасың деп калат да. Анан тиги значит эжеме чалган эмес экен, 1-2 күн деп калам.
Анан бир эки күндө эле сагынып кетесиз. бир эки күн даже бир Кандай күндө демей? чалышпай калса ай кандайсың барсыңбы деп анан тиги баягы отчет бере турган адамдардын катарындагы эжем ошондой адам болуп калды да магачы. Спортко аралашып жүрөт деп эже айтып атпайбы? Абала кордоо жөнүндө айтып берсеңиз, ал федерация түзүлүп, сиз президент болгонуңузга көп убакыт болуп калды. Кыргыздын унутулуп бара жаткан оюндарын кайрадан жаңылап чыгып, федерацияга айлантып, аны расмийлештирип, ушул иштин баарынын түшүгү тууралуу айтып берсеңиз. Абала кордоо деп абала кордоо боюнча эми бул ордо негизи Кыргызстанда бар да. Ордо бизде ордо Манас оюндары да эми бул Манас илгери Манас ойногон экен деп. Анан бизде ордо бар, бирок ошонун ичинде томпой эл аралык деңгээлге жетип Кыргызстанда аябай өнүгүп өскөн да. Мамлекеттик эмеге кирген. Календарлык планга өтүп, мамлекет колдоп ойнолуп жүрүп эл аралыкка чыгып алганына Кудай буйрса эл башка чет өлкөлөрдө ойнолуп атат да бул ордо томпой боюнча. Анан абала көйкө негизи мындан бир 30 жыл мурун чогуу эле башталган экен. Анан ар бир нерсеге эле баштайсың, бирок баягы улантып кете турган адам киши болбосо аксап калат турбайбы? Ошол сыңарында эле томпойду учурунда аябай өздөштүрүп, өнүктүрүп кетишкен экен да. Анан абала кордо аксап бирке барып анан калып калган экен. Бирок ойнолуп эле жүрөт. Биз азыр томпой оюну чынында нарында биз түндүк тарапта томпой оюну азыраак ойнолот экен дагы, а түштүк тарапта абала оюну азыраак ойнолот экен да. Ошо менен экөө келишип албай эле анан Талас, Жалал Абад, Ош биз жакта Талас, Жалал Абад, Ош, бияктагы тарапта дагы кайсыл болуп калып атат? Баткен облустары мына ушул 5 облус, эң башкы 5 облус Бишкекти кошуп туруп, анан ушул жак көбүрөөк томпой ойногон үчүн бул баягы мамлекетке дагы 5 облус киргенден кийин уже мамлекет каржылаш керек да бул оюнду. Себеби оюнчулар 5 облус келгенден кийин уже оюнчу көбөйүп баштайт да. Негизи республикалык деңгээлде кайсы учурда өтүш керек. Ошол 5 облус эгерде чынында баардыгы мындай жапа турмак киришсе, значит бул уже мамлекеттин карамагына орунуш керек да. Бул жакта 3 нарын, ысык көл, анан эле чүй болуп 3 калып атат да. 3 ойногону менен деле баягы 5 болбосо кыйыныраак болуп калат. Ошондон улам анан бул абала кордо кичине калып калган да. Бирок ойноп жүрө беришкен өз ара эле, ич ара эле. Анан 1-2 жыл мурун жанагы абала кордо боюнча мага ушу сунуштап калышты. Ордону себеби мен жанагындай эжем айткандай иш-чараларды өткөрүп атпайбызбы? Иш-чараларды өткөндө иш-чара бул бир гана ыр менен, тамак аш менен жүрө бербеш керек да. Спорт бул маданиятка сөзсүз түрдө спорттун дагы чоң эмеси терең мааниси. Анан ошондон улам мурда иш-чараларды өткөргөндө волейбол, футболдорду кошуп коет элем. Дайыма ошону экөөнү кошуп коет элем дагы. Анан ойлонуп жүрдүм эле, дагы кайсы оюнду көкбөрү дейин десең, эми көкбөрүнүн чынында немеси көп, жоопкерчилиги, түшүгү көп. Анан ат чабыштыкы дагы ошондой. Азыр массовка чогултуп момундай иш-чараларды кылышты эле. Эгерде баардык жагынан даяр болбосоң, өзү кооптуу да, кооптуу. Себеби адамдар азыр ар кандай болот да. Бир адам үчүн, башка адамдар үчүн өзүң жооп бериш дагы кыйын. Анан ошондон улам кайсыл оюн мындай өтө көп түйшүк жаратпайт болду экен десем деп жүрүп, анан ушул ордону атам айтып калды. Папам өзү ордо ойноп жүргөн киши болгон. Анан ушул абала ордону карап көрбөйсүң, байкап көрбөйсүң деп анан биз Акталадан баштадык. Баштасак, чото оюнчулар аябай жакшы кызыгуу менен кабыл алат экен. Анан ошондон улам мен спорт жактагы өзүмдүн ал жакта дагы жакшы ошо бизде маданиятта эл артисти деген болсо, ал жерде эмгек сиңирген машыктыруучулар бар, спорттун чеберлери бар. Ошондой бир өзүбүздүн аксакалдардан кеңеш алып көрсөм, туура кабыл алышты, аябай да колдоп беришти. Анан ошондон улам ошо ордону уюштуруп көрдүм. Уюштуруп көрсөк, бир чоң ордо уюштурдук, абала кордо деп. Ошондо эң башында чогулганда 90 команда деди да. Дегенде мен таң калдым, ушунчалык
команда көп экен ойной турган оюнчулар. А бирок бул эмне үчүн каралбай эле четте эле ойнолуп жүрө бериш керек деп. Анан ошо райондордон, айылдардан 90 оюнчу, 90 команда ойнотуп отуруп 41 командага келди дагы. Областтан 41 команда менен 19 команда республикага өттү да. Анан бирок ошондо 3 эле ошол эле учурда 4 район дейт, жанагы шаарды кошкондо 3 район шаар менен 4 болуп ойнодук. Анан кийин эле ошондон эле улам баягы ойноп жүргөн 50 жылдан бери ойноп жүргөн аксакалдар бар, мына бүгүнкү күнгө чейин ошолор батасын берип отурушат. Биз ушуну көрбөй эле өтүп кетебиз го дегенбиз, дешпак. Азыр ушинтип аябай жакшы баатыр кыз деп мени аябай жакшы көрүшөт, баары баталарын беришип. Анан быйыл ошондон анан былтыр рейстерден өткөрдүк, аракет кылып, ошо бир аз иш-чараларды өздөрүнө ылайыктуу, ошо мамлекетке ылайыктуу иш-чараларды өткөрдүк мыйзам түрүндө. Тамталаңдап чуркап жүрүп 5 областты киргиздик. Азыркы учурларда уже Кудай буйруса кайсы жерде иш-чара оюн болбосун 5 областтан өйдөлөк катышып атабыз да. 5 област, 6 област, 5 област, 6 област деп. Анан быйыл Кудай буйруса жайында, кышында, ноябрь айында өтө масштабтуу чоң оюн өткөн атат. Азыр болсо ошол Республикалык ба? Республикалык. Ошто өтөт, Кудай буйруса Абала Кордо боюнча. Ага чейинкилерин болсо ошол мыйзамдаштырдык, расмий түрдө документтерди колубузга алдык. Печатьте ошол жердеги ойноп жүргөн оюнчуларыбыз, аксакалдарыбыз ошо убагында ким документтештирип тууралап баштаган болсо, ошол аталарыбыз бардыгы биригип, колдоп, өздөрү отургузуп, сен президент болосуң деп. Мен өзүм биринчисинде чындыгында кичине кыйыныраак болуп калды кабыл алышуу. Эми азыр ушунча эркип турса, мен барып монтикенде кандай болот деп аябай отказ берип жүрдүм. Албай эле коеюн, туура көрсөңүздөр деп. Анан болбой эле мен жокто шайлашып, мен жокто документтештиришип, анан колума алып келип беришти. Жанагы орусча голый энтузиазм деген сөз бар го. Жылзы азыр балким мактанбайын деп жашырып койдуңуз окшойт. Анан бул сиздин эмгегиңиздин өзүрү. Уланта бериңиз, бөлүп койдуңуз. Ошентип анан ошо менен быйыл Абала Кордону көчмөндөргө деп, анан ошол Абала Кордонун арты менен биздин спорттун улуттук спорттун түрлөрү боюнча дирекциядан мага сунуш түштү. Ушул ордо аркылуу тааныштым да ал жак менен. Анан алардан сунуш түшүп калып, Кудайга шүгүр, быйылкы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна дагы кызматташып атам. Биринчи жолу кирип атабы? Же буга чейин кирген бекен? Жок, биздики буга чейин жанагы томпой оюну менен ордо ойноп эле жүргөн. Жыл сайын ойнолуп жүргөн. Бирок Абала Кордо быйыл биз көрсөтмө оюн көргөзөбүз да. Көрсөтмө оюнга даярданып атабыз. Ошо көрсөтмө оюнду деле Кудай буйруса 2-3 күнгө 1 сааттан кылып коюп берип атат. Эми ал деле аябай жакшы. Эми былтыр рейстерден өтсөк, быйыл официалдуу түрдө календардык планга кирип отурабыз. Мамлекеттен календардык планга киргизгенден кийин алар каржылап бере турган иш-чаралар болгон. Бул өтө жакшы. Мурда жөн эле өзүбүз эле биригип алып мында өздөрүнчө ойной берсе, эми мамлекетке милдеттүү түрдө өткөрүшөт да. Ал оюнчулар үчүн дагы өтө мотивация болот да бул. Анан эми Кудай буйруса кийинки 4 жылга чейин президент болдум. Кийинки 4 жылда талыкпай иштеп, кийинки 4 жылдан кийинки көчмөндөргө кирип калабыз деген аябай жакшы ниеттебиз. Бул эми улуттук оюн да. Улуттук оюн өсүп кетсе, бул өзүбүз үчүн деле жакшы тарых болот да деген ойдомун. Канке эже, вокал менен Алекти Нырда деп атасыз. Эже талыкпай иштеген Абала Кордого кетип атам дейт го. Бирок эме да. Убактысы артат бекен. Убактысы ошо бир күн сайын эмес, бир жумада 2 жолу заниматься этсе эле болот. Ал эми 1 саат эмес да, бир 15-20 мүнөт, ашып кетсе жарым саат. Бирок филармония кырдаш үчүн жандуу үн керек. Ооба. Ырдайсыз да филармонияда, концерт ырдайсыз. Эжем эми багы жанымда. Да, Кудай буйруса ошол филармонияга ноябрга чейин сөз берип отурам. Эже сиз менен кошо ырдайм депчи. Кудай буйруса деп, анан баягы айтылган сөз атылган ок деп коет го. Анан сөз берип аткандан кийин кылышым керек. Бул жерде баягы өзүмдүн
ырдап мынтип жүргөнүм менен эжемдин каалоосу биринчиден, экинчиден ошо мага койгон эмеси туура кабыл алдым. Анткени айтпай деле койсо болмок да. Эжем ырдай бере кой деп койсо деле болмок. Значит, ичинен күйүп, эжем ушинтип айткандан кийин анан өзүмө дагы сөз берип атам. Кой, быйыл ушул эжемди да уят кылбай, өзүм эле болбосо эжемди уят кылбай, сентябрда ушундай даярданып кирип барайын деп. Анан баягы абал-абордо иш-чара деп атпайбызбы? Мен ал болбосо деле андан башка иш-чараларым деле толтура. Мисалы акталалыктардын ынтымагы. Ал дагы бир эле бөлүгү да. Мен өзү эл аралык кайрымдуулук фондтомун. Негизи баягы эң биз мындай караганда баягы кайрымдуулук өтө ошо кайрымдуулук менен көбүрөөк иш кылам да. Эртең менен өзүм деле негизи мына чын эртең менен көзүмдү ачыкканда ушул бирөөгө бир 7 сомун болсо дагы берип алып туруп ишимди баштасам. Менде ушул көнүмүш адатым бар. Эртең менен бирөөгө бербей, бирдеке бербей чыгып алсам, кыжалат боло берем да. Мен ушу немеден издеп болсо дагы таап бир 7 сом, 70 сом берип алсам, ошо менен баягы туруп кетем да. Туруп анан ишимди баштап кетем. Ушу кайрымдуулук жагына өтө неме кылабыз да. Эми колдон келсе, конечно, эми келбейт да таң көрө. Келсе ушу кайрымдуулукка муктаж болбосо ар бир адам анан муктажда эми бул тагдыр таразасы деп коет го, болуп турбаса да болбойт. Анан андай иш-чараларым бар. Андан сырткары жана ушул уюштуруучулук, ыр жагында, спорт жагында дагы иши кылып көп жумуштарым, чейин айта берсем аябай көп, бирок бардыгына жетишкенге аракет кылам да. Эгерде бирке кичине болбой барса издейм өзүм. Дагы мени кошуп ийсем экен депчи. Ушундай адам экенмин да, ушинтип издей берем. Ансандай убакытты табабыз. Үй-бүлө жакындарыңызга убакыт артабы, ресурс артабы? Ооба. Үй-бүлө жакындарым үй-бүлөлөрүм көнүп деле калышкан мага. Кечкисин жакшы эле, күйөөм, жолдошум дагы абдан сонун, колдойт. Улуу кызым 22-де, кийинки уулум 19-да, анан 17-де. Анан кийинки кызым, кичинекей кызым 4,5-да. Ал ошо улуу кызым менен кичинекей кызым экөө аябай жакын. Мамасындай эле көрөт. Төрөп эле бергеним болбосо. Улуусу кичүүсүн багып атат. Ошол экөө багат. Папабыз болсо улуу балам экөө чогуу жумуш иштешет. Кичүү балам болсо үйдүн ошо азыр эми 17-ге чыгып IT тармагында көбүнчө онлайн иштеп үйдө. Кекте турасыздарбы? Ооба. Бир күн Таласта, бир күнү көлдө жүрүп атасыз. Жолдошуңуз каршы болбойбу? Жок, жолдошум колдоп турат. Азыр эми иштей турган учуруң ушундай монтип турган учурда иштеп ал. Мен деле эми баягы иштегенде Ордо тарап деп атам, Ордо тарапта жалаң аксакалдар. Бата тилектин ушунчалык бата тилектин айланасында жүргөн жер, ал жер улук жер да. Ыр жаатында деп атабыз, ыр жаатында деле мынакей жалаң залкарлар менен жүрүп атам. Мен жөн эле жанагынтип жөн эле ырдап көчөдө же болбосо дагы бир жактарда ырдап аткан жокмун. Маанилүү эле колдон келишинче ушул маанилүү иш-чараларда жүргөнгө аракет кылам. Күйөөм деле айтат, эгерде ал ошо негизи чынында ырдаганда колдон келсе ошо эл артисттери менен жакшы өзүңдүн ээрчи турган адамдарың дагы ошо өзү татыктуу болсо, мен эч кандай каршылыгым жок дейт. Наоборот колдоп турат да. Анан айланамдын бардыгы эле ушундай залкарлар болуп турса, иштеген ишим деле ошол, спорт жаатында дагы ошол сон агайларым бар, өзүмдүн атайын ошол жерде жол көргөзүп турган. Азыр эми кеңешчи болбосо иш деле кыйын го. Анан биринчи орунда мен ушуну аракет кылам, кеңешчи менен иштегенге. Кеңешчим жакшы болсо, эчтекеден коркпойм, алдыга кете берем да. Азыр айтсаңыз, мен дагы каныкей эже бар кезде айтып калайын деп атам. Ушинтип 1 саат, 2 саат интервью алганда деле ошого деле сүйүнүп жыргап калам. Анан батасын алып алсак экен дейт турбайлыбы? Үлгү тутсак экен, ушул адамдардай болсок экен дейт экенбиз да эже. Анан ушул маектин соңунда сизден Жылдыз эже экөөбүз бата сурайлы, Эле о мен эми кыргыздын кымбат кыздарысыңар,
Силерге эң башкысы бекем ден соолук, узак өмүр, анан ушу иштеген ишиңерде кандай жакшылыктар болсун, баарына тилесеңер ушунун баарына жеткиле. Жолуңар дайым ачык, тоскоолдук жок болсун, үйлүңөрдө дайым жакшылык болсун, ырыс ынтымак болсун. Алдыда ошо көчмөндөр оюну ушу жакшы өтүп кетсин, эл жер тынч болсун, ошонун ичинде баарыбыз аман эсен бололу. Силерге ийгилик, ийгилик, ийгилик. Айтканыңыз келсин. Амин. Рахмат чоң. Биз ушул бата менен бул интервьюну жыйынтыктайбыз. Бизде конокто эл артисти Каныкей Эралиева жана ырчы Абал Кордоо Федерациясынын президенти Жылдыз Коконбай болду. Менин аты жөнүм Алтынай Тынышева. Аманчылыкта көрүшөлү.